Ушундай чоң нематтын, ушундай чоң бир белектин кадырына жетпей жатабыз. Эң бир чоң василе, байланыштыруучу амал, эң чоң белек. Алланы көрө албасак, Алланы уга албасак, эми Алланы кантип ибадат кылабыз? Алланы көрө албасак, Алланы уга албасак, кандай байланыш түзөбүз туугандар? Момун менен Алланын ортосундагы эң бир чоң василе, байланыштыруучу амал бул намаз экен. Намаз. Намаз бул Кудайдан берилген бир белек, хадия. Эң бир момун үчүн эң чоң белек бул намаз экен. Намаздан өткөн чоң белек жок. Биз эң чоң белек бул дүйнөдө эмне деп калдык? Бирөө бизге бир үйдү белек кылып койсо, алхамдулилла, ошол кишини жактап, мактап, көргөн жерде баш ийип, таазим кылып, эмне десе ошого дайым даяр болуп турат экенбиз. Бирөө бир машина белек кылып койсо, ошол киши ушунчалык көзүбүзгө жакшы көрүнүп, күн түн ошол кишини мактап, жактап, телефон чалса, көрбөй калса артынан чалып турсуз деп байланышып турат экенбиз. А бирок Алла Таала момундарга белек кылып намазды бериптир. Намаз аркылуу бүткүл ааламды жараткан жаратуучу менен байланышат экенбиз. Караңызчы. Ушундай чоң нематтын, ушундай чоң бир белектин кадырына жетпей жатабыз. Жөнөкөй эле ушул дүйнөнүн бир падышасынын телефонун сизге берип, бир проблемаң болсо, чалып кайрылып турсаң болот деп койсочу. Азыр президентибиз бир кишиге ушул телефонду берип аткан болсо, бир проблемаң болсо, мага каалаган учурда чалып тур десе, канчалык сүйүнөбүз, туурабы? Бирок Алла Таала бүткүл ааламды жараткан, эч нерсеге муктаж болбогон зат. Мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү болгон Кудай Таала байланышты көрсөтүп жатат. Каалаган учуруңда байланыш дейт. Чектеген жок. Каланча учурда байланышсаң, мен бош болбой каламын, түштөн кийин байланыш. Же кечинде жумуштан кийин байланыш. Же эртең менен байланыш деген жок. Каалаган учурубузда Алла Таала менен байланышка ушундай бир шарт экен.